Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Азия чөлкөмү боюнча адис катары сыпатталып, макталып калчу. Убагында пиарщиктерди көтөрө сала алкашса, өзүнүн да тили буудай куруп, сайраган жагынан көркүнө чыга калчу эмес беле. Бирок реалдуу ишке келгенде алардын бири жок. Мышык сымалындай бүрүшүп калган образын кантебиз? Казакстандагы Коголаңда, кийин Баткенде тажиктердин ок чыгарган жоругунда Масадыков маанилүү сөз айтмак турсун марап да койгон жок. Эмнеге чечкиндүү кадамдарга барууга, караңгыдан көз табууга жараган жок? Таң калгандар арбын. Айрым билермандар Масадыковдун мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жетишсиз, эл аралык уюмдарда котормочулук иш кылган, өз алдынча чечим кабыл ала албайт деп айткандары бекер жерден эмеспи? Шакылдаган жеңени үч эчкенде көрөбүз дегендей Талатбек мырза таасирдүү фигура катары жарай албады. Жай турмушта тек гана кооз сүйлөгөндү билет тура, а эл башына күн түшүп, кооптуу кезең башталганда таппай калат экенбиз. Кызматын качан тапшырып кетет?